Президент Садыр Жапаров балыкчы Барсукон автожолун куруу ишин баштоону тапшырды. Садыр Жапаров учурдагы автожол эгемендүүлүк жылдарынан бери оңдолбой келе жатканын, ошондой эле жолдун кууш экенин эскертип, унаалардын үзгүлтүксүз, коопсуз жана ыңгайлуу жүрүшү үчүн бардык зарыл болгон заманбап стандарттарга жана талаптарга жооп берген кең тилкелүү жана сапаттуу жол куруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Коронавирустан улам Бишкектеги кафе-ресторан, кинотеатр, балдар аянттары баштаган эл көп топтолуучу жайлар жартылай гана иштейт. Эл көп чогулууга былтыр коюлган чектөөлөр алынган эмес. Алар азыр да күчүндө. Ага байланыштуу байма-бай рейд жүрүүдө. Эрежелердин аткарылышын көзөмөлдөп туруучу мобилдик транспорттун саны көбөйтүлгөн. Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп жатканын 15-июнда Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жана Министрлер кабинетинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешев өткөн жумада Сосновка транспорттук көзөмөл пунктунун ишин пландан тышкары текшерүүсүнүн жыйынтыгы боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Анда транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу автомобиль, суу транспорту жана салмак габаритти контролдоо агенттигинин директорунун орун басары, ошондой эле Сосновка транспорттук көзөмөл пунктунун 2 кызматкери ээлеген кызмат ордунан бошотулду. Ошондой эле бир катар жетекчилерге эскертүү берилди. Россия президенти Владимир Путин 15-июнда чыгарган жаңы жарлыгына ылайык миграциялык эрежелерди сактабаган чет элдик жарандар эгер олуттуу мыйзам бузбаса 30-сентябрга чейин жүрө алат. Орус бийлиги мигранттарга документтерин жайына келтирүү үчүн берген буга чейинки мөөнөт 15-июнда аяктады. Роналдо Португалия менен Венгрия командаларынын оюну алдындагы өтүп жаткан пресс-конференцияда алдында турган суусундуктарды жылдырып туруп, мындан көрө таза суу ичиш керектигин, атактуу футболчунун бул кылганы Кока-Коланын базардагы наркына катуу таасир берди. Эң кызыгы, эгерде отурган жери ысык болуп, же койдун майынан жасалган мантыны жеп келгенде, балким суусап, ичип жей берет беле деген ар кандай комментарий жазышты. Баса Америка Кошмо Штатындагы Pepsi Cola соода маркасы 1903 жылы дал ушул күнү 16-июнда каттоодон өткөн.